сөзүңүздү? Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Ошо сизге суроода ушул боюнча Сокулук районунда Орок айыл өкмөтүндө чоң ызы чуу бар, билесиз суу боюнча. Шаардык мэриянын менен ошо жергиликтүү кеңештин жергиликтүү ошактагы элдин ортосунда ызы чуусу чоң болуп атып, аягында миллиондогон бир карыз маселеси көтөрүлүп, азыр деген макул бул мыйзамды биз колдоп беребиз. Мен ойлойм, туура колдоп бериш керекпиз. Негизи сумма азайтылып, анан деген 100 сом деген туура эле киргизилип атат да. Бирок ошол айыл өкмөт боюнча сизде кабар барбы? Эмне болуп атат? Кандай чечилет? Аягында деген коррумпированный бир атка минелер үчүн ошакта жашаган миңдеген эл мындай немеге жоопкерчиликке тартылып, же ошол элден акча чогултулуп, аягында бирөөлөр урдаса карапайым эл жооп берип калбайбы деген суроо да. Эгер силер ситуацияны билсеңиздер. Ооба, бул маселе боюнча кабарым бар. Орок, Сокулук району Орок айылында ушул Бишкек шаардык водоканалдан суу алган. Бирок ушул Бишкек водоканал тараптан атайын ал жерге айыл үчүн суу эсептегичтерди койгондон кийин айылдын тургундары ал суу эсептегичтерди талкалап салышкан. Талкалап салып, андан кийин кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин берилген счетко кийин макул болбой койушкан да. Ошонун негизинде бул жерде келишпестер келди да. Сиз туура эмес айтып жатасыз. Аякта айылдын тургундары талкалаган эмес. Аякта деген миллиондогон цифрага чейин жеткен карыздын аркасында деген ошентип бюджеттин аркасы менен байыган чиновниктер турат. Эмнеге сиз элди айтып атасыз? Жок, белгисиз тараптардан суу эсептегичтер талкаланган, ошо суу эсептегич талкалангандан кийин. Жок, эл деген аны кийин сындырган жок болчу да. Сиз мындай маалымат туура бериңиздер да. Биздеги маалымат боюнча ошо жашоочулар тараптан талкаланган деп атышат. Эми бул Чүй облустук Азыркы күндө карыз канча? Карызын анык билбейм, бирок бул маселе Бир нече миллион. Чүй облусундагы өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлчүлүгү менен Бишкек шаардык мэриясынын ортосундагы чечиле турган маселе, чарбалык маселе. Сизге сураныч, мындай микрофонго сүйлөгөндө маалыматты толук алып туруп, анткени мына жакында эле барып келгенде акта ызы чуусу абдан чоң болуп атат да. Анан эл талкалады деп айтпаңыздар. Ал жерде деген кимди тоногон эл, ошакта эл айтып берет сиз барсаңыздар. Анан мурдакы айыл өкмөттөрбү иштегендерди, ошолорду мындай жоопкерчиликке тартып, анан кимдин карызы кимдин мойнуна илине турганды дагы элдин астына барып, пожалуйста, айтып бериңиздер. Билем, чарбалык ортодогу талаш болгондуктан биз ага кийлигише албайбыз. Ушул облус менен, облус бийлиги менен шаар эл деген сындырды, эл талкалады, эл тигинти деп сиз антип мындай күнөөлөгөндөн мурда абайлаңыз, там расследование вы не проводили, сиз до конца маалыматты билбейсиздер. Абайлаңыз мынтип сүйлөгөндөн. Туура эмес айтып атасыз азыр. Аякта мен барып келгем, ситуацияны билем. Ортодо мэрия менен азыр деген жергиликтүү мына ошо жашаган элдердин ортосунда дагы ошо водоканал сиздер дагы аралашып аягына чейин чечип алыңыздар. Но нельзя односторонне, урматтуу мындай жетекчи, сизге кайрылат элем дагы бир жолу. Нельзя односторонне жөнөн күнөөлөбөңүз. Бул сизге суроо. Экинчи, Минюст барбы? Бар. Сизге кечирип коюңуздар, бул мыйзамга тиешеси жок, бирок мен колдонуп айтып алайын. Мага мына 2 күндөн бери нотариальный нотариустар кайрылып атышат. Силер электронный нотариатка өткөрөбүз деген проект кабыл алган турбайсыңарбы? Анан менде мындай суроо. Эмнеге өкмөттө мындай бир жаман адат бар болуп калды да, жаңы жылга 2-3 күн калганда токтомдорду кабыл аласыңар да, 10 күн анан деген элибиз эс алып жүргөндө, мамлекеттик кызмат болобу, бизнес болобу эс алып жүргөндө мындай сюрприз менен чыгып каласыңар да жаңы жылдан кийин. Ошондо деген электронный нотариатты в текстовом режиме чыгарып алып турсуңар. Мыйзамды 26 декабрь 2019-да киргизип атасыңар. Анан 2 айдан бери ызы чуу болуп атат ошакта. Нотариустар кайрылып атышат. Баш аламан, система даяр эмес. Мындай үстү жактан буйрук берсе, ылдый жакта эмне болосуңар, кандай болосуңар, биздин ишибиз жок деп вы все это сбросили, а там сейчас тотальный бардак болуп атат. Ызы чуу болуп атат, чалып атышат. Урматтуу депутат, эгер депутаттарга да башка коллегаларыңызга деле кайрылабыз дейт почта аркылуу. Сураныч, ошол Министерство юстицияга жеткирип коюңуздарчы. Мындай мыйзамдарды мындай киргизгенден мурда техникалык жактан даярданып алышсынчы. Ортодо биз азыр деген мындай аябай куурап жатабыз дейт. У вас там капитально идет этот мындай недопонимание. И если такие проекты, пилотный проект, тем более вносится, надо же подготавливать и тех, кто с этим будет работать, и субъектов, и объектов. А не так, что сверху сбросили, а внизу они сейчас разбираются. Пожалуйста, возьмите на контроль, и анан деген бул жөндө жетекчиңиз менен талкуулап алыңыз. Нам, как мен коллегам туура айтып атат жаңы эле замечание, почему биз алдын ала чечпейбиз? Бир караванды митингин, мына Айсул Турсбековна мен толугу менен кошулам, 2 айдан бери комитетте талкуулап жатып, мы ждем, пока они на улицу выйдут.
То же самое вы с нотариатами хотите сделать, что ли? Мы же можем предотвратить конфликты и проблемы. Мы их не предотвращаем, мы постфактум, как пожарники, решаем. Пока ел немеге чыкмайынча. Мына Караван — это яркий пример. Нотариус у вас будет второй такой яркий пример. Они очень сильно там возмущены. Сверху сказали, видимо, спустили. 26 декабря постановление чаркой дейт. Мы сейчас разбираемся. И никому доступа нет в Министерстве юстиции. Никто из руководства недоступен деп атышат. Киммен сүйлөшөбүз, киммен сураштырабыз, говорит, башаламан болот деп. Технически вы не готовы. Жооп берип койсом уруксатпы? Жооп берип коюңуз, кыскача жооп бериңиз. Ооба. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Салайын Абдыраевич, Эльвира Жыргалбековна. Президентибиздин берген багытына ылайык бул жылда санарип текшерүү жылы деп жарыяланды. Былтыр да санарип текшерүү жылы деп жарыяланган. Атайын өкмөттүн жол картасы бар. Ошол жол картасында белгиленген мөөнөттөргө ылайык тиешелүү чечимдер кабыл алынды. 1 марттан баштап биз өндүрүштүк эксплуатацияга электрондук нотариат системасын ишке киргизүү планы коюлган. Бул жерде туура бул жаңы система, жаңы иш, ошон үчүн айрым түшүнбөстүктөр болуп атса керек бул жерде. Негизинен биз жумушту 79 мамлекеттик нотариустардан баштадык. 79 нотариустарды бул системага ишке киргизүүнү даярдоодон мурда 3-4 жолу семинарларды өткөрүп, окутуу процессин жүргүздүк. Кечиресиз, я вас прерву. Давайте так, вы здесь мындай бияктан актангандай болуп атасыз да, мен сизге бир эле мындай айтат элем да, кеп семинарларда эмес, кеп фактически силер даяр эмес экен, системаңар, программаңар толугу менен даяр эмес. У них идет коллапс. Технически. Тура деп жооп бергениңиз кандай? Программаңар даяр болсо, эмнеге ызы чуулуп атат анда? Никто не против цифровизациядан, ким каршы болмок эле? Бирок мында аягына чейин чыгып, программа толугу даяр болуш керек да. Жарым иштейт, жарым иштебейт дейт. Мы в авральном режиме, говорит, работаем. Мен айтпадымбы, бул жаңы система Кыргызстанда кирип атканчы, негизги максат туура программада мүчүлүштүктөр болуп атса, аны биз четтетебиз. Негизги айрым мүчүлүктөр болуп атса, бул деген мындай боло турган көрүнүш, анын үстүндө иштеп атабыз. Айтылган каалоо тилектерди мен сөзсүз түрдө министрге айтам, аны маселени тейлеген орун басарга дагы айтам. Ошондой эле кайсыл Сокулук районунда чыгып атабы маселелер. Сокулуктагы мамлекеттик нотариустар менен сүйлөшүп, ал жерде кандай жагдайлар, кандай көйгөйлөр болуп атат, аларды аныктап туруп, сөзсүз түрдө кыска мөөнөттө четтетүүгө аракет жасайбыз. Эльвира Жыргалбековнанын суроосуна кат түрүндө да бир кеңири баяндама берип коюңуз. Рахмат.